Брайтон Бич Нью-Йорктун Бруклин аймагынын түштүк жагында, Атлантика океанынын жээгинде жайгашкан. Расмий эмес аталышы Кичи Одесса. Брайтон Бичке СССРден, анын ичинен Украина менен Россиядан келген эмигранттар 1970-жылдары келе баштаган. Ал эми Советтер Союзу кулагандан кийин бул аймакка алар отурукташып калган. Калкынын саны 2010-жылдагы маалымат боюнча 23431ге жеткен. Бирок көптөгөн эмигранттар ижара келишимин түзүшпөй жана эл каттоого катышпай калгандыгына байланыштуу Брайтон Бичтеги жашоочулардын саны 70-тен 80 миңге чейин болушу мүмкүн деп айтылган. Бул аймак орус тилдүү фирмалар, ресторандар, дүкөн, кафелер, концерттик залдар менен кеңири белгилүү. Орус тилинде көптөгөн маданий жана билим берүү борборлору арбын. Булар радиостанциялар, телестудиялар, гезит кеңселери, мектептер жана мектепке чейинки мекемелер, эс алуу борборлору. Тарых барактарын барактай кетсек, Брайтон Бич 1868-жылы архитектор Уильям Энгеман тарабынан курорттук жай катары иштелип чыккан. 1878-жылы Генри Мёрфи бир топ ишкерлер менен бирге бул жердин аталышына сынак уюштуруп, Брайтон Бич деген атка токтолушкан. Бул жер Улуу Британиянын курорту Брайтондун пляждарынын атынан аталган. Брайтон Бич 1920-жылдары кыштан курулган көп кабаттуу үйлөрдөн турган. Кони Айленд проспектисинде кымбат мейманкана болгон. Мейманкана үчүн 1978-жылы темир жол линиясы салынган. Кийинчерээк темир жол линиясы Нью-Йорктун метросунун бир бөлүгү болуп калган. Брайтон темир жолунун метро линияларына туташуусу Брайтон Бичке өтө маанилүү болгон. Он 19-кылымдын аягында бай европалыктар үчүн Брайтон Бичте салуу модага айланган. Ошол убакытты чагылдырып турган имараттар азыркыга чейин сакталанып калган. 1929-жылдын 24-октябрында башталган дүйнөлүк экономикалык кризис учурунда Нью-Йоркто жакырлар көбөйүп, алардын көбү Брайтон Бич аймагына келишкен. Ал эми экинчи дүйнөлүк согуштан улам Европадан келген эс алуучулар келбей калып, курорттук инфраструктурасы бар аймактагы эң жакырлардын катарына кошулган. Абдан узак убакыт бою 20-кылымдын аягына чейин бул аймак престиждүү эмес деп эсептелген. Киргөөчүлөр, криминалдык чөйрө, көптөгөн мыйзамсыз эмигранттар. Жай мезгилинде гана Брайтон Бич океанга жакын жайгашкан үчүн Нью-Йорктун ар тарабынан келгендер эс алып аталган аймак кайра престиждүү болуп жандана баштаган. Бул аймак абдан тез гүлдөй баштады. Океандан бир нече 100 метр алыстыкта. Millennium театры гастролдук спектакльдер үчүн курулган. Театрда бир гана россиялык артисттер эмес, АКШ менен башка өлкөлөрдүн актерлору да ойноп келишет. Орусиялык шоу-бизнестин таанымал инсандары батирлерди сатып алган. Бүгүнкү күнү Брайтон Бичте жашоо ыңгайлуу гана эмес, престиждүү.